Бейиш нуру. Миң 984 жыл. Америка. Дзюдо боюнча дүйнөлүк олимпиада болуп аткан. Финалга 2 киши чыкмак. Биринчиси египеттик мусулман Мухаммед Али Ришван. Ал эми экинчи киши япониялык Яшухиро Ямашито. Мурунку кармаш учурунда Ямашитонун оң бутунун булчуңдары олуттуу жаракат алган эле. Бул анын баскандан эле байкалып турду. Ямашито килемге аксап басып чыкты. Көрүүчүлөр болсо жеңиш Мухаммед Али тарапта болоруна толук ишенип турушту. Айгышкан кармаш башталды. Мухаммед Алинин машыктыруучусу тынбастан оң бутунан чал деп атам деп кыйкырып жатты. Стоп. Мусулман Мухаммед Али кандай кылды деп ойлойсуз? Же болбосо сиз ошол Мухаммед Алинин ордунда болгонуңузда эмне кылмаксыз? Элестетип көрүңүз, дүйнөлүк чемпионатта чыгып атасыз. Айгышкан кармаш уланып жатты. Мухаммед Али машыктыруучусун анан напсин угуп, Ямашитонун оң бутуна бир эле тийип койсо, Ямашито кулап калмак. Натыйжада дүйнөнүн чемпиону болмок. Бирок Мухаммед Али андай кылган жок. Эч оң бутунан чалган жок. Жалаң гана Ямашитонун сол бутунан чапканга аракет кылып жатты. Атаандашынын майыптыгынан, алсыздыгынан пайдаланып кеткен жок. Ямашито да муну байкап турду. Мухаммед Али жалаң гана сол жактан чапканга аракет кылып жаткандыгы үчүн тактикалык жактан алдырып койду. Сол жактан чабам деп аткан кезде Мухаммед Али тең салмактуулугун жоготуп кулап калат. Натыйжада Ямашито Мухаммед Алини жеңип алды. Мухаммед Али дүйнөнүн чемпиону болбой калды. Кармаштан кийин курчап турган журналисттердин таң калып сураган бир эле суроосу бар эле. Эмне үчүн Ямашитонун оң бутунан чалган жоксуз? Мухаммед Али болсо бул суроого менин диним башка бирөөлөргө зыян берүүгө тыюу салат. Ансыз деле араң турган спортчуну мен бутунан чабап салсам, балким майып да болуп калмак. Медаль үчүн ага мындай мамиле кылгым келген жок деп чыныгы эркектин, чыныгы мусулмандын жоогун берет. Натыйжада Мухаммед Алинин мындай мамилесине баары таң калып, аны алкышташат. Ошол жыл ага жылдын эң адептүү спортчусу деген наам беришет. Арадан көп өтпөй аны Японияга чакырышат. Аны кудун бир падышаны тосуп алгандай тосуп алып, сый мамиле көрсөтүшөт. Окуянын кызык тарабы эми башталат. Ошол жылы миңдеген башка дин өкүлдөрү бул окуядан таасирленип, ислам динин кабыл кылышат, мусулман болушат. Мынакей, бир аз напсиге жаккан иштен алыста деле, натыйжасы болсо миңдеген кишинин мусулман болушуна себепчи болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мен жакшы кулк мүнөздү жайылтуу үчүн жиберилгенмин деп айтат бир хадисинде. Дагы бир хадисинде дин бул жакшы кулк мүнөз деп айтат. Ооба, бул сөздөр жашообуздун эң негизги жол башчысы боло турган сөздөр. Рисале-и Нур тафсирлеринде болсо, эгер биз динибиздеги адеп ахлакты жана ыймандын акыйкаттарын жүрүш турушубуз менен көрсөтө алсак, анда башка диндин өкүлдөрү жамаат болуп мусулман болушат. А түгүл жер шарынын кээ бирки материктери же мамлекеттери ислам динин кабыл кылышат деп жазат Бедүззаман. Чынында тил менен айтылган насихатка караганда абал менен, кыймыл аракет менен айтылган насихат алда канча жогору да таасирдүү да. Эми биз азыркы күндүн мусулмандары өзүбүзгө бир суроо берип көрөлүчү. Муну айтып жаткан мен да ушул суроону өзүмө берип көрөйүн. Эй мен, жүрүш турушуман, мамилемден башкалар исламды кандай таанып атат? Элибизди кандай таанып жатат? Мени көрүп, дин ушундай болсо анда кой бул динге кирбей эле коелучу деп качып кетишпей элеби? Чындыгында бул ар бирибизди ыйлата турган суроо. Коомдук жашоодо жана коомдук социалдык тармактарда баатыр болгонубузду бир эстейли. Эстеп, тим эле болбостон оңолууга, оңдолууга, жакшы жака бурулууга аракет кылалы. Чыныгы баатырдык бирөөнү жыгып койгондукта эмес. Чыныгы баатыр, спортсмен бул напсисин жеңе алган адам. Бейиш нуру.